Быйыл 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата Жалал Абадта бир канча имараттардын пайдаланууга берилүүсү пландалган. Анын бири дал ушул облустук администрациянын жана шаардык мэриянын имараты болмокчу. Ушул тапта курулуш иштери кызуу жүрүп жаткандыгы, ошондой эле курулуштун дээрлик жарымдан көбү бүтүп калганы айтылууда. Азыркы учурда курулуш иштери негизинен 60% соңуна чыгып калды десек болот. Өзүңүздөр көргөндөй сырткы фасад жумуштары азыркы учурда жакшы кетип атат. Фасаддын негизи көркүн ачка мисалы үчүн айнектин каркастары азыркы күндө толук орнотулуп бүттү. Азыркы учурда мына алдыңкы объектибиздин өзгөчөлөнгөн аркасы бар. Аркасынын каркастары азыркы учурда орнотулуп атат. Андан тышкары мына благоустройство боюнча фонтан иштери бүгүнкү күндө бетон иштери мына бүгүн башталат. Баягындай гидравлический жумуштары аяктап калды фонтандыкы. Жаңы курулуп жаткан административдик имаратта чакан жана чоң жыйындар залдары, экспо борборлору камтылып, алдына борбордук аянт жана эс алуучу аллеялар салынмакчы. Азыркы учурда жумуштун ички тарабына өтсөк, чистовой жумуштар уже отделочный жумуштар башталды. Баягы вентиляция, кондиционирование деген сеттер бар, алар уже бүттү бүгүнкү күндө. Андан тышкары слаботочный система деп коет, видеонаблюдение, интернет сеть, спецсвязь окшогон слаботочкалар бар да, алардын кабелдери азыркы учурда тартылып бүттү толугунан. Өзүңүздөр көргөндөй ушу отделочный жумуштар азыркы учурда кетип атат. Жалал Абадтагы жападан жалгыз көркөм сүрөт жатак мектеби дагы жаңы имараттуу болгону турат. Мурда авариялык абалга кептелген мектептин ордуна 3 кабаттуу имарат салынууда. Маалым болгондо имарат 4 бөлүктөн туруп, жатакана, окуу кааналары заман талабына жараша бүткөрүлмөкчү. Биздин А блогубузда аркабызда турган блокто бетон конструкция жумуштарын аяктап, кышкыноо жумуштарына толугу менен бүтүрдүк. Ал ичине кирсек, электромонтаж жумуштары да бүтүп, шыбак жумуштарын кылып атабыз азыркы учурда. Ал эми сыртында болсо фасад жумуштары кетүүдө. Ал эми Б блогубузга келсек, Б блогубуздун бетон конструкциясы бүтүп, ал эми кышкыноо жумуштарына экинчи кабатка келип калдык дээрлик. Бул толугу менен 10-15 күндө Б блогубуздун конструкциядан толугу менен аяктап калабыз. Ал эми Б блогдун сыртта жумуштары пока улан элек. Эртең кышкыноо жумуштарын бүткөндөн кийин толугу менен дээрлик баштайбыз. Быйыл перинаталдык борбордун имараты дагы пайдаланууга берилмекчи. Эне баланын саламаттыгына керектелүүчү шарттар жана заманбап медициналык аппараттар менен камсыз болоор айтылды. Ушул тапта курулуш иштеринин дээрлик 70%га жакыны аяктаган. Үстүккө турган бригадалар азыр абделке ремонт тартып, бүт бардык эмелерди тегиздеп, дубалдарды тегиздеп, сырдагы даярдап жатышат азыр бардыгы. Мындан кийин эми биз бул операционный блокты бүткөндөн кийин мындан бул жагында палаталар бар. Атайын ошо палаталардын бүт бардыгын мына ушундай кылып туруп, отделка кылып бүтүрүп, анан кийин биринчи этажга түшөбүз. Биринчи этажда азыр электромонтажный иштер аяктап баратат. Быйыл эгемендиктин 34 жылдыгы президенттин катышуусунда Жалал Абадта белгиленери мерчемделген. Бул күндү утурлай 30дай объект пайдаланууга берилери маалым болду. Акылай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион.